Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен бир видео көрүп ушунчалык жиним келди да. Атам менен тең улуу киши менин курбум Орозо айымга шылдыңдаптыр да. Бизде улуунун сөзүн капка сал деген кеп бар эмеспи? Бүгүнкү күндө силер улуулугуңарды унутуп калдыңарбы? Биздин келечек муунду силер ушинтип шылдыңдап жүрсөңөр, силер келечек муунду кантип тарбиялайсыңар? Силердин колуңардан кандай бала, кандай кыз чыгат? Мындай биз Адахан Мадумаровду колдойбуз, бирок Адахан Мадумаровдун жасаган иштерин элге жеткирүү менен элекпиз. А силер эмне менен элексиңер? Силер болсо бизди шылдыңдаган менен, бизге болсо фейктер менен бизди сөккөн менен убарасыңар. Садыр Жапаровду ошончолук колдойт экенсиңер, жасаган иштерин алып чыкпайсыңарбы? Садыр Жапаров убагында мынандай иштерди жасаган, мынандай убада берди эле, ушул убадасына турду деп. Мына Бакай деген кишигечи, мен ушул видеомду көрсө керек, ошончо сүйлөгөндөн кийинчи. Сизде деген кыз барбы? Кыздын атасы ушинтип сүйлөйбү? Силердин колуңардан кандай уул кыздар тарбияланып чыгат? Мен сизге түшүнбөй атсаңыз айтып коеюн, түшүндүрүп коеюн. Биз Садыр Жапаровдун мыйзамсыз жолдо бараткандарына, сөзүндө турбаганына сын айтып чыгып атабыз да. Биз ал кишини сиз бизди шылдыңдагандай шылдыңдап чыкканыбыз жок. Биз бул киши сөзүндө турбады, мыйзамсыз жолдо баратат, узурпация болуп атат деп айтып чыгып атабыз. Же ушул сөздөр силерге оор келип атабы? Чындык ушундай, жаныңарды ушинтип оорутуп, шылдың сөздөр менен чыгып атабы? Эмне үчүн силер кичинекей кызга ушинтип басыласыңар? Же деңгээлиңер ошолбу? Андан өйдөрөөк чыга албайсыңарбы? Силерди көргөн адамдар айтпайбы, Садырды ушундай тупойлор колдойбу деп?